Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коопсуздугу коркунучта экенин Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучусу Аселка Дуранова Азаттыктын 2-1 берүүсүндөгү маегинде билдирди. Ал экс-президент өзүнүн үйүндө жашап жатканын, анын жеке жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камалганын мисал келтирди. Айта кетсек, 24-майда Бишкектик Свердлов райондук соту Мусакеевди УКМКнын 9-башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратып, ал сот залынан камакка алынган. Премьер-министр Мукаммедкалый Абылгазиев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Таиров менен жолуккан учурда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү маселесин козгоду. Ал текшерүү ишин тездетип, коомчулукка объективдүү жана толук маалымат берүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Финансы полициясы Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү иши аяктап калганын маалымдаган. Фин полиция анын мүлкүн 5 айдан бери текшерип жатат. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып, өкмөттү сотко берген. Өткөн жылы 25-июлда Бишкектин 1-май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан. Кийин бул чечимди жогорку сот күчүндө калтырган. Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши карала баштайт. Бул тууралуу жогорку соттон ырасташты. Башкы прокуратура оңдоп түзөө иштеринен мамлекеттик бюджет 101 миллион сом зыян тартканын билдирген. Улуттук тарых музейи менен Ысык-Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткан 6 адам айыпталып жатышат. Алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясий бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана экс-премьер-министр Сапар Исаков бар. 27-майда бир катар коомдук ишмерлер менен тарыхчылар президент Сооронбай Жээнбековго кат жолдоп, Карыбаеваны күнөөсүз деп эсептей турганын айтышкан. Алар акыйкат сот чечимин чыгарууга бийликти чакырышты. Бишкекке Москвадагы ымыркайлар үйүнөн 6 айдан 1,5 жашка чейинки 6 наристе алынып келди. Алардын бирөө туугандарына жайгаштырылды. Ал эми калган наристелердин жакындарын ата-энесин издөө иши башталды. Балдарды алып келүү Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин жардамы менен уюштурулган. Министрликтин маалыматы боюнча 2018 жылы 16, 2019 жылы 6 бала кайтарылган.